Арыбаңыздар, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде эсимде телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Биз бүгүн талкуулай турган тема бул 2010-жылдагы апрель элдик көтөрүлүшү, же революциясы. Азырынча ушундай гана коомдук мейкиндикте баа берилип жүрөт. Ушул апрель окуялары, 2010-жылдагы апрель окуялары тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бул темага кайрылып атканыбыздын себеби тарыхчылардын эмгеги менен элдик жеңиш, хроника жана эскерүүлөр деген мындай илимий популярдуу эмгек жаралган экен. Ошонун авторлорунун катышуусунда ошондо берүүнү уюштурууну чечтик. Биздин бүгүнкү ошо меймандарыбыз авторлор Аида Кубатова, тарых илимдеринин кандидаты, Улуттук илимдер академиясынын тарых институтунун кызматкери, жана жаш тарыхчы Илимпоз, ошол эле тарых институтунун илимий кызматкери Бакыт Султаналиев. Кош келипсиздер. Ушул 7 апрель 2010-жылы болгон окуялар тууралуу көп эле нерсе айтылгандай, көп эле маалымат белгилүү болгондой сезилет да, мисалы бизге, журналисттерге. Жашыруун мындай билинбей калган нерселер дээрлик жоктой. Ошентсе дагы силер мына абдан көлөмдүү ушундай эмгек жаратыпсыңар. Бул эмгекти жаратуунун себеби эмне болду? Жана кандай өзүңөр ушул канааттандыңыздар ушул эмгекке, жыйынтыгына? Бул эмгектин жаралышына ушул 2019-жылы президенттин атайын жарлыгы кабыл алынган. Ошо апрель революциясынын, элдик апрель революциясынын 10 жылдыгын белгилөө жөнүндө. Ошолдо белгиленген иш-чаралардын бир бөлүгү катары ушу Улуттук илимдер академиясынын тарых институтуна тапшырма берилген болчу. Ушул апрель элдик революциясына карата эмгек даярдоо. Анан биздин өзү эмгек жамааты чакан. Анан бул кыска аралыкта бир 6-7 ай ушул эмгектин үстүндө иштедик да. Буга чейин деле ушул апрель революциясы жөнүндө көптөгөн китептер жарык көрдү, көптөгөн фильмдер жарык көрүп атат, документалдык фильмдер. Мындай алганда 10 жыл баягы кече болгондой абдан эле көп документтер, бирок ошону жаза келгенде бул аябай чоң маселе экендигин түшүндүк да. Анткени бизде деле ушул апрель революциясы жөнүндө биздин өзүбүздө тарыхчылардын ичинде аябай чоң ар кандай карама каршы пикирлер болуп келген. Анткени бул апрель революциясы революциябы же жөн эле төңкөрүшпү, бийлик алмашуу, же болбосо бийлик алмашуу, же болбосо айтканда түстүү революциябы деген талаштар азыр деле болуп келет да. Анан биз бул окуяларды жазуунун астында бизде негизги милдет ушул апрель революциясынын хроникасын түзүш керек болчу. Себеби дегенде ар кандай документтерде же болбосо интернет булактарында дагы аябай көп фактылар, ошо маалыматтар көп да. Анан ошолордун баарын бир иретке келтирүү үчүн биз ишти баштаганда эле муну биз бийлик же ошол азыр айтылып жүргөн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү эмес, биз элдин негизги катмарынан сурамжылоону өзүбүзгө милдет кылып алдык дагы. Ошо жерлерде акырындык менен суралып жатып, бул апрелде элдин чыгышы бул негизи мурунтан эле келип, мурунтан эле биздин коомчулугубузда болгон көп баягы жетишпегендиктер, же болбосо саясий кризис, экономикалык кризис, ошонун негизинде жерлерде элдердин нааразылык акциялары башталгандыгына күбө болдук да. Анан ошонун арты менен биз бүткүл областтардан ушул негизи элдин башында турган лидерлери менен жолукканга аракет кылдык. Анан ошону менен бирге эле жалпы ушу катышкандардан активдүү катышкандарынан менен жолуктук да. Анан хроникасын болсо ушул мына Бакыт Султаналиев түздү. Бул дагы аябай кыйынчылык менен түзүлдү албетте. Себеби дегенде буга чейин баягы маалыматтар ар кандай болуп калган да. Анан ошолорду Бакыт ошолорду түзүүдө жанагы элден биз интервью алганда ошо эскерүүлөр менен кошо толуктаганга аракет кылды да. Анан бул жөнүндө өзүң айтып берсең. Бакыт сөз сизде. Ошол биз хрониканы түзгөндө ошол биз массалык маалымат каражаттарындагы ошол мезгилде чыккан кабарларды, саат сайын, минут сайын чыккан кабарларды ошолорго шилтеме бердик. Мисалы, Акипресс маалымат агенттиктеринен, Азаттыктан, Клуб КЖ жана башка ошол жада калса ошо биздин чет өлкөдөгү
биздин жарандар да чет өлкөдө жүргөн ошолордун блогторунан да алдык да. Ошо Кыргызстанга сарсанаа болуп, ошо өздөрүнө бир блог кылып алып, бири-бирине маалымат жеткирип турган, жаңылыктарды бири-бирине жеткирип тургандарынан да алдык да. Анан ошол эле биз интервью алган ошо революцияга активдүү катышкан адамдардан, ошолордон ооз-эки алып, анан ошол болгон убактысын ошол менен далилдегенге аракет кылдык да. Ушул мындай караганда бул эми толук кандуу илимий изилдөө эмес, бирок ошол учурда бул көп нерсеге, ошол суроолорго жооп берчү бул окуялардын өнүгүшүнүн ыраты, хронологиясы дегенибиз. Эмнеден эмне болуп чыкты. Ошого байланыштуу суроо пайда болот да, мына бул мындай жасалма уюштурулган деп мындай бир күмөндүү пикирлер көп да. Бирок мисалы ушундай суроо, чынында эле бул элдин түпкүрүнөн, элдин баягы кайнаган жеринен, элдик массанын ошол эң баягы кайнаган жеринен чыккан чынында эле баягы чыныгы элдик көтөрүлүш болдубу, нааразычылык болдубу? Эми ал натыйжасы кандай болду, ал башка маселе. Жеттүү максатына жеткен жок. Чынында эле элдин арасынан чыккан мындай деген ушундай ошол пикир тастыкталып жатабы, ырасталып жатабы? Бул биз ушу иликтөөлөрдүн жүрүшүндө жерлердеги баягы лидерлер менен же ошол активдүү катышкан адамдар менен жолуккан учурда алар өзлөрүнүн нааразылыктарын ошол 2006-жылдан баштап эле билдирип келишкендигин айтышты да. 2006-жылдан баштап бийликке кайрылууларды жасашканын билдиришти. Эми ошол учурда баарыбызга эле белгилүү, электр энергиясынын өтө кымбаттап кетиши, тариф. Анан кийин жанагы телефондук сүйлөшүүлөргө тыйын кошулгандыгы, мындан башка баягы светтин тез-тез өчүрүлүп турушу, башкача айтканда социалдык маселелер биринчи ошол маселелерге мындай өздөрүнүн наразылыгын көрсөтүп башташканда, анан биз ошо Нарын областындагы көпчүлүк ошо катышкан адамдар менен сүйлөшкөндө чындыгында эле турмуш, өзүңүз билесиз, аймактарда чет жакыбызда, Кыргызстандын чет жакасындагы аймактарда аябай оор экендигин дагы айтышты да ошол мезгилде. Анан билесиздер, ошолорго каршылык көрсөтүү максатында булар өзүнчө чогулушуп, сүйлөшүп, эмне кылсак, бийликке кандай кылып өзүбүздүн үнүбүздү жеткизебиз деп чыгып башташканда, бийлик тарабынан буларды кабыл албай, же болбосо баягы мындай жогорку кеңешке чейин келгендиги айтылат, айтышты да. Анан буларды кабыл албай, анан кийин алар айласы жок баягы жерлерге барып, кайрадан улам митинг уюштуруп, биздин үнүбүздү уккула деп ушу Нарын аймагында башталганда. Анан негизи ушул апрель революциясынын башаты деп айтсак болобу, же башталышы деп айтсак болобу, саясий кризистер да болду да. Исмаил Исаков, генерал Исмаил Исаковдун камалышы, анан ошого ушул алайлыктардын өзүнүн баягы жердештери аны түрмөдөн чыгаруу жөнүндө өзүнүн билдирүүлөрү менен, ачкачылык жарыялоолору менен ушундай чыгып баштады да. Эми биз бул окуяларды изилдөөнүн учурунда ушу биздин учурда элдин активдешүүсүн, аябай саясий активдешүүсүн байкадык. Бул албетте бир жагынан жакшы, бир жагынан өтө эле баягы саясатташып кеткендигин байкасак болот. Бул көпчүлүк учурда айтылып жатпайбы, ушул канчалык турмуш, тиричилик начар болгон сайын адам саясатка жакын боло баштайт депчи. Себеби ал баягы өзүнүн үнүн билдиргенди, өзүнүн өзүнүн баягы арыз муңун айтуу максатында саясатка киришип баштайт экен да. Ошондуктан бул митингтерге катышып, ошон үчүн биз бул элдин өзү түпкүрүнөн ушул нааразылык көрсөтүү, чыныгы элдик нааразылыкты көрсөтүп чыгышкан да элдерчи. Айрым бир белгилери ошол 2006-жылдан бери байкалып атканын айттыңыздар. Ал эми мына ошол революциянын башаты ошол бул моменттен баштап, мисалы мына революцияга баратат. Бүт окуянын өнүгүшү ошол нукка түштү деп кайсыл учурду, кайсыл айды, кайсы жылдын кайсыл айын, кайсы күндөрүн айтса болчу да, ошону аныктай алдыңарбы? Муну биз болжоп да болсо да эми так парламенттик шайлоо болгон. 2007-жылы 2007-жыл декабрда парламенттик шайлоо болгон. Ошол парламенттик шайлоону одону бурмаланып калган да, фальсификацияланып калган.
Анан ошондо Атамекен, оппозициялык Атамекен партиясы, социал-демократтар булар өтпөй калышкан да. Бийликтик Ак Жол партиясы келип 71 мандатты алып, анан калган бир аз эле калган мандатты социал-демократтар менен коммунисттерге берип койышкан да. Анан ошондон баштап оппозициялык баардык партиялар, кыймылдар бириге башташкан да. Башкаты ошол жакта болот э? Ага чейин эле 2006-жылдан башталган негизи. Ага чейин жок, уюшкандык иштери ошондо уюшкандык оппозиция баарыбыз биригип ушул бийликти бир мыйзамдуулукту сактоого талап коюп ушинтип биригип чыкпасак болбойт деп ошондон башталып калды да. Анан кийин бириккен элдик кыймылы түзүлдү. Бардык оппозициялык кыймылдардын, партиялардын башын бириктирген. Анан ушул кыймыл чоң күчкө ээ болду да. Анан эгерде сөзүңөрдү бөлбөсөм, мисалы Айда сиз айтып өтпөдүңүзбү, баягы ошол 2005-2010 жылдагы биздеги революцияларды айтылды. Буну баягы эл аралык байкоочулар, журналисттер, саясаттануучулар мына түстүү революциялардын катарына кошот депчи. Түстүү дегенде эле бул эми мына бизде ошол эле мурдагы советтик мейкиндикте түстүү десе эле бул батыш Америка шыкактап шык берип каржылаган сүрөгөн революциялар деп айтат да. Мисалы, мен журналист катары биз дагы көрүп күбө болдук ал окуяларга 2010-догу. Мындай бир ошол батыш болобу, чыгыш болобу, түндүк болобу, түштүк болобу бир тарап, чет элдик тарап катышып шыкактаган бир белгилерди байкай алган жокпуз да. Ошончо дагы буну түстүү деп жатышат да. Сиздердин изилдөөңөрдө ошондой бир сырттан шыкактаган бир белгилерди таба алдыңарбы? Мындай шыкак берип, мындай түрткү берген, көмөктөшкөн бир ошонун белгилери. Түстүү революция деп айтып жаткан себеби ошо негизи бизде ушул революция термине өзү аныктама берүүдө биз көнгөнбүз да. Марксисттик, лениндик көз караш менен революцияга баа беребиз. Бул анда болсо баягы революция деген бул ушул тарыхтын локомотиви, тарыхты алдыга жылдыруучу күч катары. Анан кийин болсо бул Маркс ушинтип аныктама берсе, кийин Ленин болсо анын белгилери революциялык кырдаал сөз жаралыш керек. Жогоркулар эскиче башкара албай, төмөнкүлөр эскиче жашай албай калат. Анан элдин нааразычылыгын аябай күчөшү ушундай белгилерин берет да. Биз ошого чындыгын айтканда аябай көнгөнбүз. Революция десе эле ушундай депчи. Анан кийинки изилдөөчүлөр, батыштын изилдөөчүлөрү эмнегедир батыш десе эле бизде баягы бир мындай тескери көз караш пайда болот да. Изилдөөчүлөр ал жакта деле абдан ушул революцияны абдан жакшы изилдеген изилдөөчүлөр бар да. Америкада бар, батыш Европа өлкөлөрүндө бар, Россиядагы көз караштар бар. Анан бизде ушул батыштын жосо ошо изилдөөчүлөр түстүү революция деп өзүнчө бир аныктама берип атышат да. Ал түстүү революция деген баягы мындай символикалык гана нерсе да, ошол революциянын кандайдыр бир белгиси катары алышты дагы. Анан ошо чындыгын айтканда эле баягы революциялар болгондо өздөрү кандайдыр бир белгини алып атышат. Анан бул батыштын таасири деген дагы сөз бар да. Анан түстүү революция деп алар аныктама берип, ошону менен бирге түстүү революциянын негизги милдети бул зордук, зомбулуксуз бийликти алмаштыруу, же болбосо саясий режимди алмаштыруу, бирок зордук, зомбулуксуз болуш керек, элдин катышуусу менен болуш керек да. Анан бизде болсо баягы түстүү революциялардын катарына киргизди. 2005 жылдагы революция дагы түстүү деп, анан 2010 жылдагы. Бирок Кыргызстандагы өзгөчөлүгү болуп кетти. Бул жерде зордук, зомбулук пайдаланылды. Буга чейин 2010-до буга чейин башка мисалы Украинада болгон, Грузияда болгон, анан кийин Египет, Тунисте болгон революциялар чындыгында эле зордук, зомбулуксуз эле саясий система алмашып атат да. Бизде болсо бийлик элге каршы ок атып, бул демократиялык принциптерди, негизги принциптерди бузуп, ошо элдин нааразычылыгын алар кабыл алышпай, ок атуу менен коштолуп, анын натыйжасы аябай бир трагедиялуу бир көрүнүшкө айланды да. Мына биз экинчи китепти да чыгардык. Анда Төөлүк каармандар бул ошол каза тапкан, апрель революциясында каза тапкан адамдардын баягы өмүр баяндары камтылып, анын жакындарынын эскерүүлөрү менен кошо мындай экинчи китепти да чыгардык да. Ошол баягы бийликтин ок атуусу менен бул революциянын жосу демократиянын принциптери бузулгандыгын көрөбүз да. Бийлик өзү мыйзамсыз аракеттерди жасап атат да. Аракеттер алынган.
мурунку жылдары ушул 7 апрелдеги окуяларга башкача баа берүү аракеттери байкалып жаткан сыйт да кийинчерээк. Ал мисалы ал чыккандар, ошо аянтка чыккандар булар баягы кылмышкерлер, аракечтер, наркомандар, кылмыштуу элементтер, дегизим мындай өтө эле начар адамдар деп коелу жалпылап. Ошондойлор чыккан. Бакиев өзү баш болуп азырга чейин айтып атпайбы? Баягы маң болуп, психотроптук заттарды колдонуп, наркотик колдонуп, баңги заттарын ичип алгандар ошентип эле көчөгө чыга калып, бир 10 чакты автомат тартып алды, ошондой кылып салышты, ошон үчүн атканга туура келди деп да. Ошондой эми ошол Бакиевдин айткан сөздөрүн коштоп айткандар да пайда болуп жок эмес. Силердин изилдөөңөрдө ошол алар аянтка чыккандардын социалдык курамы кимдер болгон алар? Чынында эле жана Бакиев айтып жаткандайбы, алар эмне себеп менен, эмне түрткү болуп чыккандар, ошону изилдей алдыңарбы? Эми ар кандай сөздөр айтылып жүрөт, бирок эң негизгиси ошол бийликтин мезгилинде ошол элдин дагы социалдык экономикалык жашоосу абдан төмөн түшүп кетиши да. Анан эң акыркы чек болуп ошол элдин чыдамы кеткени бул электр энергиясы, анан жана телефонго болгон ар бир чалууга 60-тан тең бул жанагы өрттөнөйүн деп турганда ширинкени чагы кийгендей болгон да. Анан ошол кыйналган эл биринчи ошол 6 апрелде таласта башталып кетти. Баягы 7 апрелде ошо ВЕКтин өкүлдөрү, Бириккен элдик кыймылдын өкүлдөрү жерлерде булар курултай өткөрүшмөк да. Анан бийлик дагы ошону алдын алып буларга мыйзамсыз тыюу сала баштаган. Анан биринчи ошо 6 апрелде таласта башталып кетти. Таластыктар баягы митингге чыкканда жер бергиле десе, баягы бийлик жер бербей коет дагы, анан ошондон чыр-чатак чыгып кетет дагы, анан булар бийлик өзү батып алган экен да. Облустук имаратты ээлеп алышкан. Анан ошондо дагы ошол кездеги ички иштер министри Молдо Мусакамгантиев дагы Данияр Үсөнов дагы ошол телевизордон жалпы кыргызстандыктардын баягы кыжырын келтирген да. Таласта ушундай бир 200-300 баягы сиз айткандай жаман адамдар, бандит, хулигандар, алкаштар ошол барып туруп облустук имаратты ээлеп алыптыр деп элди баягы карапайым элдин чыккан чыны кыйналып чыккан элди ошентип атаганда баягы кыргызстандыктар баары тең кыжырланып ошол анын үстүндө ошол түнү баардык оппозиционерлик лидерлердин баарын камап кетишти. 10 чакты адам камалган. Анан бул Бишкекте болсо ошо 7 апрелде эртең менен саат 7:30-8ден баштап ошол оппозициялык лидерлерин каматып ийген жөнөкөй эл акырын чубап келип биринчи форумга чогулуп башташты. Сокулуктуктар сокулукта чогулуп башташты. Ошол жерден баягы чогулуп келген элге биринчи өздөрү келип жанагы солдаттарын, милицияларды алып келип, анан ошол жерде элди кармай башташкан. Өздөрү провокация кылып атат да. Эгер ошол жерде баягы эл чогулганда аларга бир мындай шарт түзүп берип, митинг кылгыла деп, жер бөлүп берип, өткөргүлө ушул жерге тынч бололу деп баягы бийлик өзүнүн шартын түзүп бергенде, балким мындай болмок эмес беле деген ой кетет да. Анан ошол жерден эртең менен баягы тынч баягы митинг кылалы деп келген элди баягы милициялар келип эле дубинка менен сабап, сүйрөп автобуска сала баштаганда баягы жаш балдардын, элдин каны кызып кетти дагы. Баягы милициянын 2-3 машинеси өрттөлгөндөн кийин уже элдин баягы каны кызыган элди токтотуш кыйын болуп калды да. Эми ошол чыккандар тууралуу ошо социалдык курамы жөнүндө айткым келет да. Биз ошо интервью алганда ошо катышкандар жогорку билимдүү адамдар деле көп экен, алардын ичинде чакан бизнеси бар адамдар. Демек, анан кийин жөнөкөй элдин катмарынан дагы көп экен. Ошондо бул эмеге кыймылга, нааразылык көрсөтүү кыймылына негизи биздеги Кыргызстанда жашаган баардык социалдык курамдагы адамдар катышкан окшойт да. Анан
аларды баягы интервьюнун жүрүшүндө көпчүлүгүн тактадык. Анан мен могул көз өтүп кеткендер жөнүндө айтсам, ошо атылып кеткендер, анткени булар жөнүндө маалыматтар так кеткен да. Ошолорду караган учурда ушул 156-дан 150ден киши ашык кишини бияка киргиздик. Ошонун ичинен 80дей адамдын билими бар экен. Анын ичинен 45 адамдыкы жогорку билимдүү, 36 адамдыкы бул атайын окуу жайларын бүткөндөр, калгандары болсо жана техникум, колледждерди бүтүргөн. Анан демек бул жерде социалдык курамы жалаң эле баягы ушунчалык элдин төмөнкү эч мындай катмары деп айтканга болбойт. Бул жерде интеллигенциянын өкүлдөрү да абдан көп болгон, жана каза болгондордун арасынан билесиздер да, жогорку окуу жайлардын мугалимдери, жанагы илимдин кандидаты, доцент болгон, мисалы Жолдош Кудайбергенов, анан Мусаев, ошогондор көп да. Аскер адамдар, полковник дагы ошол каза болгон. Анан кийин бул Афган согушуна катышкандар. Деги эле ушул бул жерде Кыргызстандын бардык катмарынан катышкандыгын көрүнүп турат да. Анан жанагы айткан пикирге мен аябай каршы деп айтат элем да, каршылыгын көрсөтөм. Фактылар башкача. Бул жерде ушул аянтка чыккан элдин баары наркоман, аянтка чыккан элдин баары ичип алып чыккан деген сөз такыр эле бул чындыкка жанашпайт. Анткени биз ушул каза болгон адамдардын судмед экспертизасынын жыйынтыгы менен таанышып чыктык да. Эми мен өзүм эне катары дагы мен жүрөгүм ооруйт ошол жерде жаш балдардын ашказаны ар бири менен жазып чыгышкан. Буларчы ашказаны да эчтеке, тамакы эчтеке жок. Өлгөн адамдарды 30тай адамдын эчтеке ашказанында эчтеке жок экен. Алкоголь чыкканбы? Алкоголь бир ушунча адамдардын ичинен бир 5, бир 10 чакты адамдын канынын составынан алкоголь чыгыптыр. А бул жанагындай 20 миң, 30 миң адамдардын арасында бул жөн эле бир эме да. А чындыгын айтканда көпчүлүк жаштар ошол жерде эртең менен чыккан боюнча кечке чейин тамак жебеген жаштар, ачка жүргөндөр. Мен айтсам болот, ушу баягы биз алгачкы бир 77 адам ошо площадьта, аянтта биринчи каза болгон адамдардын эмеси менен таанышканда, ошолордун ичинен 30 адамдын такыр ашказанында эчтеке жок экен да. Бул баягы жаштардын ушунчалык баягы эртең менен чыккан боюнча ошол кызуу кандуулугу менен аянтта жүрө бергендигин көрсөтөт. Аянтта бул жаш жигиттерден башка дагы аялдар дагы болгон. Алар дагы ошол окуяга күбө болгондордон биз интервью алдык да. Анан наркотик бир дагы адамдан табылбаган. Мен ошол таң калдырды да, наркотик эч ошол жерге каза болгон адамдын бирөөнүн дагы табылбагандыгы. Эме бул айкын далил деп айтсак болот да. Балким кийинки баягы каза болгондор, алардын биз баягы эмеси менен таанышканга мүмкүнчүлүк болгон жок. Башында мындай 80ге жакын адамдын ар биринин судмед экспертизасынын жыйынтыгы менен тааныштык да. Анан дагы бир белгилей кетчү нерсе, бул ушу бийликтин мындай кандай десем, эң бир чектен ашкан жоругу катары айтсак болот, ошол аянтка чыккан жаштардын эң мындай көрүнүктүүлөрүн каза болгондугун билебиз да. Мисалы мына менде ушул таблица бар, ошондо бойлорун дагы жазыптыр. Ошо каза болгон адамдардын көпчүлүк каза болгон адамдар 170ден жогору, 185, 183 сантиметр. Демек ошо элдин арасынан бир көрүнүктүү лидерлерин эле эмес, мындай көрүнүктүү адамдарды, бой узун адамдарды, спорттук келбеттегилерин атканга аракет кылышкандыгы таң калтырат да. Анан көпчүлүк ок буларга ушул башына тийген, жүрөгүнө тийген, бул атайын эле мындай профессионал снайперлер болгондо. Ооба, ушул снайперлердин өтө ушундай кара мүртөздүгүн, ушундай бир элге кылган бир жаманчылыгы катары түшүнсөк болот да. Анан бул фактылар факт, муну эч кайда биз жашыра албайбыз. Ошон үчүн жанагындай алкаштар чыкты, же наркомандар чыкты деген сөз такыр эле бул жалган. Анан биз ушул медиктер менен дагы интервью алганга, медиктерден дагы алганга жардам көрсөткөн ошол аракет кылдык да. Ошондо врачтардын Айдаров Таалай деген ушу травматологияда бөлүм башчы экен. Ошол киши менен интервью алган учурда ушундай бир окуяга күбө болдук. Ал айтат, ошол мезгилде бир согуш мезгилиндегидей болуп кетти депчи. Кан кадимкидей коридордо агып аткан, ошолорду кечип жүрдүк. Анан биз бул жерден ал өзү ушундай ыраазычылык билдирди да, биз өзүбүздүн кызматкерлер баягы смен менен иштешет да бул врачтар.
алар ошол өзүнүн ушунчалык өзүнүн баягы милдетин түшүнүп дейт, биз чакырбасак дагы өздөрү келиш дейт. Аянттагы элдер бири бирине жардам берип ташып келип жаткан учурда тикелей тик туруп ошол жерде баягы операцияга жасап атканда ушундай элдин бир биримдигин байкадым дейт да. Анан менде ушунчалык бир жакшы ой пайда болгон дейт. Ушу мындан кийин жашообуз оңолуп кетет го. Анткени ошол жерден биринчи жолу дейт, ушу баягы бизнесмендер дагы келип дейт. Өздөрүнүн жардамын берип, акчалай да жардамын берип дейт. Анан кийин дары-дармектерди дагы фармакологиялык компаниялар дары-дармектерин алып келип берип атышты дейт. Өздөрү эле. Өздөрү, алар эч ким акча сураган жок дейт. Өз ыктыяры менен. Ошондо мен элдин ушундай биримдигин көрүп, анан абдан бир чоң үмүт пайда болгон болчу дейт да. Бул чын эле бизде жашоо оңолот окшойт депчи. Анан бирок көрүп жатасыздар, бийликке келген адамдар эмнегедир ушуларды унутуп калып атышабы, же билбейм, кайрадан эле жыйынтыгы белгилүү. Андан кийинки окуялардын баарыбыз билебиз. Аны биз башкача баа берди деп өзүбүзгө бир жоопкерчиликти албайлы, эл өзү көрүп турат, билип турат ал кандай болуп жатканын. Эскерүүлөр да, хроникадан тышкары эскерүүлөр деген дагы бөлүк бар экен силердин эмгекте. Ошо кандай өзгөчө, силер үчүн жаңылык болгон эскерүүлөргө туш болдуңар? Бизде эми ошол жерлерден ошол убактагы Бириккен элдик кыймылдын координаторлору, жерлердеги активисттер ошол окуяга түздөн түз катышкандардан алганга аракет кылдык. Бардык аймактардан, Таластан Анарбек Тургуналиев деген байкеден алдык. Ал ошол Таластагы болгон нерсени аягынан башына чейин ошол айтып берип өзү, ана жазып да берди да. Күбөсү катары ошол. Күбөсү катары жазып ошол айтып берди да. Гөлдөн жети өгүздө болуптур да. Бул гөлдө көпчүлүк ойлошот, ошо гөлдө мындай анча болгон эмес, анан ал жакта да укмуш болуптур. Эркингүл Иманкожоева деген депутат Нурбүбү Кененбаева. Ушул эжелери ошол негизгиси гөлдө балыкчыда дагы бир топ кыймыл болгон. Булар баягы 2010го чейин эле гөлдө активдүү болушуптур да, президенттик шайлоодон кийин эле буларда. 2009-дан кийин. Анан бул ошол 7-апрелде дагы буларда укмуш активдүүлүк болуп, анан гөлдө дагы болгон да. Конкреттүү эскерүүлөр, мисалы, мындай ошол окуяларды сүрөттөп берген, силер үчүн жаңылык болгон бир эскерүүлөрдү эстей аласыңарбы азыр? Эстей алабыз. Мисалы, Нарын облусундагы 21 кыймылы деп түзүлүптүр. Булар ошо эң жөнөкөй эле адамдардан түзүлүптүр да. Же булардын туугандары бир чоң жерде иштеген эмес, же бир жөнөкөй эле базарда отурган, же бир мындай ушундайлар эле карапайым элдер ошо өздөрүнүн кыймылын түзүп алышып, анан ошолордун эми ошо жөнөкөй элдердин эскерүүлөрүнөн дагы көп нерселерди алдык да. Мисалы, ошолордун кыйынчылыктары ошол кездеги бийликке каршы. Аларды канча жолу милициялар баягы алып кетишип, сурак беришип, анан кайра чыгышып. Анан ошол мезгилдеги эле ошо милициялардын кайра ошолорго боору урушу да. Бул жерде биз деле баягы электр энергия биз деле жагабыз. Бизге деле электр энергиянын кымбаттабашы керек деп милициялар деле аларга түшүндүрүпчү. Мен өзүм ага чейин мурда дагы ошо милиция академияда окуган жаш курсанттарды билесиздер да, ошол аянтка алып келип койгондо. Анан ошолорду баягы элдер, жаалданган элдер бир тобу баягы балдарды сабап жибергендиги. Анан бийликтин ушул жаш балдарды алып келип тургузуп койгон. Мыйзам бузуу болгон да түздөн түз. Анан курсанттарды чыгарууга акысы жок болду. Курсанттарды тургузуп коюп, анан мен дагы бир фактын айткым келет да. Ошол курсанттарды кайра элдер баягы элдин ичинде ар кандай адамдар бар да. Сактайм деп балдарды урдурбаганга аракет кылып, аларды жаап жашырып, таратып эметсе, анан кийин баягы балдар кайра саат 1-5терде ровудун алдында чогулуп калышты да. Эмне болду десе, бизди командирибиз ушул жерге келген деп. Бул алардын жоопкерчилиги да. Биз кандайдыр бир окуя болсо эле эл менен милицияны бир карама каршы бир күч катары
пайдаланышат да. А чындыгын айтканда бул алар деле элдин өкүлү, ошол эле элдин балдары. Анан бул жерде жанагы милициялар жөнүндө дагы айтышты. Ошо митингге чыгып жаткан учурда биз силерди колдойт элек, биз алар деле турмушу оор, мындай алгандачы. Биздин деле турмушубуз оор болот. Турмушталар деле көрүп атат. Ооба, бизге деле ушундай кыйынчылык болуп атат деп айтты да. Анан биз жанагы каза болгон адамдардын жакындары менен сүйлөшкөн учурда дагы ошол милицияда иштеген жаш балдардын да каза болгондору бар да. Каза ошол Такырбашев, анан Куш эки адам каза болуп калды да. Бул негизи мен баягы өтүп кеткен адамдардын жакындары менен биз баягы интервью алган учурда бизге деле психологиялык жактан аябай бир чоң стресс алдык да. Анан бул ата-энелери келип ушунчалык балдарын ошол бир келечек, Кыргыздын келечеги үчүн, Кыргыз элинин келечеги үчүн, жалпы эле Кыргызстандын келечеги үчүн деп чыккандарын сыймыктануу менен өздөрү кабыл алганга аракет кылышат экен, бирок ошол эле учурда мындай окуялардын кайталанышын эч ким каалабайт. Бул арасында үйлөнбөгөн балдар, окуусун бүтпөгөн балдар, анан кийин жакшынакай кызматта иштеп жаткан адамдар каза болуп жатпайбы? Ошолордун балдары, жубайлары жесир калып атат. Бул деген оор жоготуу да. Анан мындай окуяларды кайталабаганга аракет кылыш керек да. Биз өзүбүздүн жан дүйнөбүздү тазалантып, анан жан дүйнөбүздү, мисалы үчүн, ошо жан дүйнөбүздү революция кылыш керек деп ойлойм да. Мындай бир бийликти башында турган адамдар дагы, жөнөкөй адамдар дагы биздеги аң сезимисти революция кылыш керек. Биз жөнөкөй эле нерсе, мыйзамдуулукту эле сакташыбыз керек. Ошо эгерде бийликтин башында турган адамдар менен алар баштап сактаса, анан эч кимге ошо мыйзам бузууга жол берилбесе эле бизде менимче тартип орномок да. Бир аз артка карай ошол окуялардын хронология деп атпайсыңарбы? Бул так документтерге, маалымат булактарына таянган бир силердин баягы окуялардын ыраты түздүңөр хронология деп. Ушундай пикирлер айтылган ошондо, кийинчерээк көбүрөөк айтыла баштады. Бул аянттагы 87-нчи. Аянтта өлгөндө алгач 87 адам курман болбоду. Кийин жаратынан азырга чейин 150-150дөн ашып кетти деп атат. Ошонун кесепетине. Аянтта курман болгондо, ошол ок атылганда, ошол ок атууну, ошол снайперлерди ок атууну уюштургандар, ошол убактылуу бийликтин мүчөлөрү, ошол убактагы оппозициядагы саясатчылар болгон деген пикир бар да. Эми ал окуяны билген көбү болгон, мисалы биз журналисттер деле билебиз, бул акылга сыйбаган мындай бир сандырак кеп да чынында. Анткени оппозиция лидерлери ошол учурда түрмөдө, ГКМБнын камагында, абагында отурса, алар кантип ал революцияны уюштурмак эле. Ушуну хронология, ошол учурда алар саат канчада бошотулган тигилер, оппозиция лидерлери? 10 чакты адам камалып кетпедиби? Роза Отунбаева гана жашырганга үлгүрүп калган, аны камай алган эмес. Калгандар бар камакта болчу. Анан кантип алар ошол 7 апрелдеги ушул провокацияны уюштурушкан атайын оппозиция лидерлери элди ушинтип, эл менен тиги бийликти ушинтип сүзүштүргөн деген пикир. Силердин изилдөөлөргө ылайык кандай болгон? Оппозиция лидерлери буга чейин эле 6 апрель түнүндөн баштап кармала баштаган да. Биринчи 6 апрель күнү саат 7-лерде Каптагаев, Эркебаев, бирөөсү Таласта Болотшер камалган. Болотшер таласта камалган, аны машина менен кийгизип алып, машина менен бул Бишкекке түнү менен алып кетишкен да. А ошол эле учурда ага чейин эле саат 7-лерде ошо 6 апрелде кеңсесинде, форумдагы кеңсесинде Каптагаев, ошол оппозиция лидерлери Иса Өмүркулов, ушулар үчөө. Исмаил Исаков камакта эле. Ал эч жагы камалган. Булар отурганда эле 7-де буларды кармашкан. Андан кийин барып Текебаевди кармашкан. Саат 10-дордо кармашкан. Андан кийин түнү менен Атамбаевди кармап кетишкен. Сариев да камалган. Сариев ал Москвадан учуп келаткан болгон. Аэропорттон кармалган. Аэропорттон эртең менен эле анын тарапташтарды барып каматпайбыз деген аракет кылышкан. Сокулуктуктар барып 500 киши. Анан бирок ага жеткирбей эле баягы самолеттун траптан тепкичтен түшкөндө эле
Сариевди кармап машина алмаштырып алып кетишиптир да. Ошолордун Анан саясий булардын- лидерлердин көтөрүлүш уюштурууга ошондо мүмкүнчүлүгү болгонбу? Мүмкүнчүлүгү булардыкы албетте бул жөн эле жалган жала десек болот, андай болгон эмес. Булар камакта жатса элди кайдан? Жок, буга чейин Тескерисинче ушул оппозиция лидерлерин камап салган үчүн элдер баягы лидерлерин бошотобуз деп жоготуп эртең менен ошо форумга чогулуп анан башталып атпайбы? Ал жалпыга маалым болгон факт. Бирок ошону жокко чыгарган аз пикирлер көбөйгөндөй көбөйүп ооба, атат. эл өзү жазаган. Ошол Өзү чыккан. өзү чыккан. Өзү чыгып эч кандай бир биз деле ушул активдүү катышкан, ушу Бишкектен ушу форумдан баштап туруп аягына чейин катышкан Дөтөлү Кудушбек деген. Андан көп активисттерден алдык, алар бизди башкарган эч ким жок дейт. Оппозициялык лидерлерибиз баары камакта. Бизди башкарган эч ким жок, элди башкарган эч ким жок. Баарыбыз тең эле чыгып алып эле баягы форумдагы милицияларды кубалап ийгенден кийин эле демдар болуп туруп калдык дейт. бул жерде оппозиция Анан каяка барабыз? Анда барып тигилерди бошотолу деп туруп анан баягы менен броневик жанагы машинени БТРди алып. жок, тиги биринчи форумдагы газ зил машинесин. Зил машина, аскерлик машина. Ошону алып алышып анан тиги аянтты көздөй жөнөшкөн да. Ал жердеги куралды деп да айтып жүрүшөт. Эми ал жердеги куралды бийлик кандай максатта андай куралдарды алып барган, жүктөп барган, эмне себептен жүктөп барган? Ал жерде гранаталар, жанагы пулеметтор болгон. Ооба, гранатометтор болгон. Октору кээ бирөө халастой болгон. Жанагы запалдар жок, гранаталардын запалдары жок. Мындай бир бийликтин өзүнүн дүрмөтсүз куралдар. дүрмөтсүз куралдар да. Бийликтин өзүнүн баягы провокация кылганбы деген да ой кетет да. Себеби ошо эл мына куралданып жүрөт. Демек оппозиция бизге мамлекеттик төңкөрүш жасагантат деген жалган жала менен баягы оппозицияга жала жаап анан буларды бир 10-20 жылга соттоо иш керек. Ошо форумдун жанынан тонолуп кеткен аскердик машинедеги куралдар баары дүрмөтсүз болгонбу? Же ар кандай болгонбу? Баары тең деп эле айта албайбыз, себеби аягында да дүрмөтсүздөр да болгон. Дүрмөтсүздөр да болгон. Анткени баягы ошону дагы шылтоо кылып жатпайбы? Ошол эле Бакиев тиги жакта туруп алып куралды менен базып алып анан ата баштаганда мына менин кабинетимдин тереземди тешип өтүп, менин кабинетимде дагы ок кирген, ошондон ата башташты күч түзүмдөрү деп. Бул эми айтайын дебиз. мен айтайын дегеним ошо оппозиция лидерлери бул 7 апрелге чейин жерлерде жолугушууларды уюштурушкан, анан булар нааразылык акциясын уюштурабыз деген эме болгон да, баягы оппозиция лидерлери. Анан көтөрүлүш эмес, бул нааразылык акциясын эле көрсөтөбүз деп ошо элдер менен сүйлөшүп, анан нарындык лидерлер менен сүйлөшкөн учурда, нарында катышкандар менен сүйлөшкөн учурда алар айтышат да, ошо 7 апрель деп биз 7 ант иштеп, ушундай ант берип, ушундай чыктык, ошон үчүн 7 апрелде чыктык деп айтышат да. Эми бизди ушундай биз өзүбүз эме көрсөткөнбүз, эмилге көтөргөнбүз депчи. Анан 7 апрелде көпчүлүк эл багы Бишкекте, бизде шаарда чогулганда, чындыгын айтканда оппозиция лидерлери жок. Ооба, эми Бакыт айткандай, бул жерде дейт, элдер ушунчалык эмне кыларын билбей, кимдин артынан ээрчерин билбей туруп калышыптыр. Ошол учурда бир эме биздин лидер эжечи Үмүталиева, Токтайым Үмүталиева эже. Ошол болуптур дагы, анан баягы элдер жок дегенде ушул сүйлөсүн деп, ошону сүйлөтүп, ошонун артынан кишилерден биз дейт мындай элдин ичине бир төбөсү көрүнгөн же элдин ичине таанымал кишини алып чыгалы десек, кадрлар белгилүү го, көп көрүнүп, ооба, жолугун эметип алып. Эч ким жок болуп, анан ошону чыгарганга айлас болдук дейт да. Анан ал эжеден дагы алганбыз, анан ошол башынан башталып баягы ак үйгө келгенге чейин ал дагы кошо жүргөн да. Анан оппозиция лидерлери атайын атуун уюштурду же ушундай, бул сөздөр такыр эле акылга сыйбаган нерсе да. Алар түрмөдө болду да. Анан айткандай, жана чыгарып келгенден кийин ошондо дагы булар эл уже эжа бербей калганда, алар деле мындай угат турган, эметет турган адамдар аз болуп калган. Кан көрүп чынанчадан Баягы адамдар каза болгонун көргөндөн кийин булар мындай башкача болуп калышкан да. Сиздерге чоң рахмат. Биздин тилекке каршы убактыбыз аяктап калды. Балким мындан башка дагы жаңы маалыматтар, фактылар тууралуу айтып беребиз десеңиздер, бул студияда кезигербиз дагы. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы болду. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө
бар болуңуздар.